Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тылдагы көчүрмөн эмгек. Сабактын планы: согуш жылдарындагы өнөр жайынын өнүгүшү, айыл чарбасынын фронт үчүн кызматы, кыргызстандыктардын фронтко жалпы элдик жардамы, номер 14 эсеп жөнүндө маалымат, Ленинград блокадасына жардам. Согуш жылдарындагы өнөр жай. Совет өкмөтү фронттун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн атайын программа иштеп чыккан. Ал боюнча Урал, Батыш Сибирь, Казакстан, Орто Азия республикалары курал-жарак, техникалык чыгаруучу, өнөр жай продукциялардын азык-түлүк алуучу жана калкты эвакуациялоочу зонага айланмак. Фрунзедеги механикалык завод фронттун атайын заказдарын чыгара баштаган. Күнүмдүк нормалар 300–400% ашык аткарылган. Кадамжайдагы Сурма комбинатынын жумушчуларынын 65% стахановчу болушкан. 1941 Советтер Союзунан жалпысынан 2593 өнөр жай эвакуацияланган. Анын ичинен Кыргызстанга 308 өнөр жай келген. 28 өнөр жай оор өнөр жайы болгон, ал эми 38 өнөр жай жеңил өнөр жайы эвакуацияланган. Эвакуацияланган ишканаларды жайгаштырууда 90% Чүй өрөөнүнө жайгашкан, ал эми калган 10% Ош, Жалал Абад, Ысык көлгө жайгашкан. 1941 июлунан 1942 жылдын январына чейин 61,8 миңден ашуун адам көчүрүлүп келинген. 1942 жылдын аягына чейин 138,9 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Ошондой эле Польшадан 12,9 миң адам эмиграцияланган. Согуш мезгилинде Кыргызстанда кызыл кыя, сүлүктүү, көк жаңгак, таш көмүр, көмүр кендери иштеген. Шахтерлор нормалардын 150%дан ашыгын аткарышкан. 1942 жылы 24 кенчи СССРдин ордендери менен сыйланган. Фрунзе механикалык заводунун темир устасы Чернышев сменалык нормасын 1171%га аткарган. Ал эми Мамбетов 1197%га аткарган. Чоң-Чүй каналын казуу иши 1942 жылы майда кайра башталып, 80 километр аралыгын бүтүрүшүп, 450 миң кубометр топурагын казып чыгарышкан. Улуу ата мекендик согуш жылдарында Кыргызстанда 36 ири ишкана ишке кирген. Жумушчулардын саны 36 миңден 46 миңге жеткен. 1943 жылы Беловодск, Новотроицк, Токмок кант заводдору ишке кирген. Алар суткасына 55 миң тоннадан кант чыгарып турушкан. 1943–1944 жылдары Хайдаркент сымап комбинаты 4 жолу республикалык өтмө тууну жеңип алган. 1945 жылы Фрунзе инструменталдык заводу эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. 1945 жылы октябрдан баштап Кант-Рыбачи темир жолу курула баштаган. Душман эгин аянттарынын 38, кант кызылчасы эгилген жерлердин 84, бодо малдын 38%, чочконун 60%ын басып алган. 1942 жылы республиканын айыл чарбасында иштеген эркектердин саны 50%га азайган. Сокулук районунун Кызыл Аскер колхозунун Шопокова жетектеген звеносу 1942 жылы 210 центнердин ордуна 684 центнер кант кызылчасын өстүрүшкөн. Ал эми Чүй районунун Кайырма колхозунан Жолдошбаеванын звеносу айырмаланган. Тузак районундагы Сталин колхозунан Исмаилованын звеносу айырмаланган. Согуш жылдары мал чарбачылыкты өстүрүүгө көңүл бөлүнүп, 1942 жылы малдын башы 1940 жылга салыштырмалуу 20%га көбөйгөн. Улуу ата мекендик согуш айыл чарбаны бүлүнгө учураткан. 1941 жылы ири мүйүздүү малдын саны 555,4 миң болсо, 1942 жылы 440,3 миң болгон. Чочколордун саны 70%, кой эчкинин саны 12, жылкы 29%га азайган. 1940–45 жылдар аралыгында айыл чарбанын дүң жыйымы 76%га, анын ичинен мал чарба продукциясы 71%га азайган. Фрунзедеги СССРдин мамлекеттик банкында номер 14 эсеп ачылган. Номер 14 эсеп
тылдагы эмгекчилердин фронтко берген жардамы катары эсептелинген. Фрунзе областынын Кызыл Аскер колхозунун 50 күлүгаты фронтко жиберилген. Тянь-Шань областынын Кочкор районунун колхозчулары 835 жылкы, Ат-Башы району 400 жылкы берген. 1941-жылы октябрь-ноябрда Сталин колхозунун мүчөлөрү Күнөстүү Кыргызстан деген истребительдер эскадрону үчүн каражат чогултуу демилгеси менен чыгышкан. 1941-жылы ноябрда Фрунзедеги эт комбинаты Кыргызстан комсомолу аттуу танк колоннасы үчүн каражат чогултушкан. Арал колхозунан Жаныбаев 65 000 сом берген. Согуш мезгилиндеги топтолгон каражатка 93 танк же 186 самолет жасаганга жеткидей акча чогултулган. Бул каражатка түзүлгөн Советтик Кыргызстан аттуу танк колоннасы 1942-жылы ноябрынан баштап согушка катыша баштаган. Ленинград блокадасына кыргыз эли 1942-43 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөтүшкөн. Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 миллион сом, 195 вагон азык-түлүк, 550 000 жылуу кийим, 38 000ден ашык посылкаларды жөнөткөн. Республиканын колхоз совхоздору коргоо фондусуна пландан тышкары 4,5 миллион пут эгин, 500 000 пут эт өткөрүшкөн. Ошондой эле 130 000 баш бодо мал, кой жана эчкилерди акысыз жөнөтүшкөн. Тема боюнча суроолор. Эвакуацияланган өнөр жай ишканалары кандай жайгаштырылган? Согуш мезгилинде Кыргызстандын өнөр жайы кандай өнүккөн? Айыл чарбасы фронт үчүн кандай жардам берген? Кыргызстандын тылдагы эли фронтко кандайча жардам берген? Тылдагы эмгекчилердин турмушун чагылдырган кандай чыгармаларды билесиңер?